жашоом токтоп калгандай эле сезилип атат. Потому что мен активно жашачумун. Көп жерлерге барып келгем. Азыр болсо бир жерде жатам. Азыр мен бутум жакшы болуп, бутума турушум керек. Если позвоночник операция жасалбаса, басып кете албай калышым да мүмкүн. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары. Мындан бир жума мурун Алия карындашыбызды биз 8-чи этаждан кулады деп жардам деп чыгардык эле. Көптөгөн мекендешибиз жакшы пикирлер жазып, жакшы жардамдарын берип келди. Бүгүн дагы ошол күнү айта кеткендей эле 1-март күнү аялдар коому тарабынан кайрымдуулук концерт уюштуруп жатат дедик эле. Мына кайрымдуулук концерттин алдында турабыз. Бул жерде уюштуруучулар бүгүнкү күндө жана ошол эле Кадамжай, ал кызыбыз Кадамжай районунан болот. Кадамжай коомунун төрагалары, төрайымдары жана эжекелерибиз дагы бүгүн кош колдук кылып колдоп келип отурат. Анда эмесе биринчи өчүт ушу көпчүлүк комментарий жазды эле. Алия кызыбыздын апасына сабыр берсин, апасына рахмат, ушу карап аткандан бери деп көпчүлүк апасы жөнүндө да жакшы пикирлер жазды эле. Апасына ушул мекендештер менен байланыштырып койсок. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Урматтуу кыргыз элим, ушунчалык жардам берип атасыздар, сиздерге чоң рахмат. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен кызым ушунчалык даражага келди. Кудайга шүгүр. Сиздер колдоп берсеңиздер, операция кылып кыздарын алдыга алып кетип калсам. Уже 1 жылга жакын болуп калды. Ушинтип жүрөбүз. Сиздерге дагы чоң таазим кылам. Сиздерге дагы рахмат, ушу жал уюштурупсуздар. Аллах өзү колдосун дайыма. Жакшылык күндөрдө жүрсүн. Эч кайсы ата энеге мындай кыйналганды каалабайт элем. Апасына жакшы комментарийлер, жакшы пикирлер жаза кеттиңиздер. Алия карындашыбыз жакшы болуп кетсин, жакшы дуалар жаза кеттиңиздер мекендештер. Сөзсүз каналга катталып, лайктан басып, группалардан бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бүгүнкү концерттин уюштуруучу Кыргыз диаспора аялдар кеңешинин төрайымы сонун эжебиз дагы ошо көптөн бери даярданып бүгүнкү концертти ошо Алия карындашыбызга кичине зам жардам болуп калсын деп жакшы ниетте уюштуруп келди. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Рахмат, ушунчалык концерт уюштуруп атканыңызга. Рахмат. Мына саламатсыздарбы уже биздин кыргыз элим. Биз эми кыргыз элинечи биз бирешен эл деп койсок да болот да. Ушунчалык бири-бирибизге боорукер, ушунчалык бири-бирибизге аябай мындай жардамдашканды жакшы көрөбүз. Мына биздин Алия кызыбыз ушу Россия жергесине келип, бул да болсо биздин тиричиликтин айынан акча табам деп ошол уборка жасап атып 8-чи этаждан түшүп кеткен экен. Ошол кызыбыздын азыркы учурда ошол баспастан отурганы ар бирибиздин жүрөгүбүздү оорутуп атат. Кызыбыздын 2 кызы бар. Ушул кыздарынын энеси болуп, кыздарына деген ушул кыздарынын бутуна тургузуп тарбиялап жүргөнгө бизге эненин ден соолугу керек. Ошон үчүн баардыгыңыздарды дагы деле кайрымдуулукка чакырам. 1 эмес 3 операциясы бар экен алдыда. Ушул кызды бутубузга тургузуп алсак, буйруса бул да биздин кыргызыбыздын кызы, бул дагы эне, келечектеги тайэне болот. Ошон үчүн баардыгыңыздарды күтөбүз кайрымдуулукка. Мына ушул жерде биздин уюштуруучуларга катышып аткан мына Кадамжай коомдук бирикмесинин төрагасы, төрайым, силерге да рахмат. Аябай ушулга катышып берип атасыздар. Мына Райхан Абдувалиева эжекебиз биздин аялдар кеңешинин маданият жетекчиси, эженин дагы эмгеги аябай чоң ушундай концерт программа уюштурганда. Биздин аялдар кеңеши өзү бөлүктөрдөн турат. Калыс энелер, кайрымдуулук фонду, ден соолук боюнча жаштар канатып алып, ошондой биздин ушул кайрымдуулук фонду дагы жетектеп аткан бизде 2 Айсулуу айым бар. Азыркы учурда бирөөсү Кыргызстанда болуп калды Айсулуу айым. Анын дагы эмгеги чоң, булар дагы кайрымдуулукту аябай жакшы кылат. Азыркы учурда мына бизде ошол кайрымдуулук фондунун жетекчисинин жардамчысы бизде Айсулуу айым бар. Мына Айсулуум дагы катышып турат. Анда буларга дагы сөз берсек, дагы бир жолу бардыгыңыздарга чоң рахмат. Дагы кайрымдуулуктан күтөбүз. Эч качан унутпаңыздар. 100 рубль, 200 рубль, 10 сом, 100 сом болсо дагы салып турсаңыздар, сиздерден сураныч. Ушу кыздарыбыздын келечегине. Райканча, сиз дагы бүгүн концерттин уюштуруучусу, мына Райканча да концерт программалар түзүп, бүгүн ошо кайрымдуулукка кичине акча болуп калсын деп эжекебиз концерт уюштуруу алдында турат. Негизи кыргыз эли улуу эл, биз
бүт дүйнө жүзүн дайыма таң калтырып келебиз. Ушунчалык биримдүү, ушунчалык кайрымдуу, мыкты элибиз бар. Буюрса кызыбызды бутуна тургузуп бир жакшы тойлордо чогуу болобузго деген бир жакшы үмүт менен элге кайрылып кетебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Урматтуу кыргыз элим, мына барыңыздар угуп турасыздар, көрүп турасыздар. Биз бүгүн Алия кызыбыздын ушул бутуна туруп, операциясына ушул сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин себебиңиздер менен акча жыйналып, операциялары ийгиликтүү, жыйынтыктуу болуп калышына баарыбыз себепчи бололу. Кайрымдуу элим, келиңиздер, колубуздан келишинче Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук кылалы. Кылган кайрымдуулугубуздан иншаллах бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы биз сооптордун чексизин Аллах берүүчү. Ушул Алия кызыбыздын апасы Сары энебизге дагы Аллах күч кубат берсин, сабырдуулук берсин, Аллах разы болсун. Эч бир эненин башына мындай түшүк түшпөсүн. Алия кызыбыз өзү дагы 2 баланын энеси экен. Ушундай бир мүшкүлгө түшүп, ушундай бир кыйынчылыкта турат. Мындай нерсе эч ким башына келбесин. Келиңиздер, баарыбыз жапатырмак ушул кайрымдуулук менен Алия кызыбыздын басып кетишине, өзүнүн тиричилигин, өзүнүн жашоосун өзү аракет кылып, кыздарын балдарын өзү багуусуна биз дагы баарыбыз көмөкчү бололу, шериктеш бололу, ошого бир себепчи бололу. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Урматтуу мекендештер, негизде Москва областы боюнча ар бир коом ушундай төрага, төрайымдар шайланып, ушундай Москва жергесинде кырсык болобу же Груз-200 болобу, бардык коомдор өздөрү жардам берип Кыргызстанга жиберип келет. Алия карындашыбыз дагы биринчи жолу 8 этаждан кулаганда кадамжайдан болот. Кадамжай коому да жөн карап турган жок. Биринчи жардамдарын көрсөтүп, чоң операцияларында дагы буга чейин айтып өткөндөй эле 8 жол операция болгон. Ошол 8 жол операцияда дагы ошол Кадамжай коому кошкул карап турбай, жардам берип, колунан келишинче жардамдарды берип, ушул балга чейин кабар алып келишет. Бүгүн да Кадамжай коомунун азыркы төрагасы келип отурат. Анда эмес ошо агазга сөз берип коелу. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Жети Дубандын Москвада эмгектен жүргөн туугандар, биринчиден сиздерге чоң рахмат айтабыз. Ушул Алия карындашыбызды колдоп келгениңиздер үчүн. Экинчиден бул эжебизге сиздерге да чоң рахмат. Ушунчалык биздин карындашыбызды колдоп, концерт уруштуруп келгениңиздерге чоң рахмат айтабыз. Эжеке, сизге сабыр тилейбиз. Буюрса биздин Алия карындашыбыз биз катары жүрүп, өзүнүн мекениге барып, акенеске кызмат кылып, бала чакасынын алдыга эсен-аман жетип алышына тилектешпиз. Жана ошондой эле биз Кадамжай коому бул карындашыбызга буга чейин дагы жардам берип келгенбиз. Буюрса дагы жардам беребиз. Бутка туруп кеткиче эжеке, сиз мен болбоңуз. Биринчиден ушул кыргыз элибизге чоң рахмат айтабыз. Ушунчалык эме кылганыңыздарга сизге дагы чоң рахмат. Ушунчалык уюштуруп эме кылганыңыздарга. Колуңуздардан келсе, ошол жерге карталар таштаган Алия карындашыбызга колдон келсе жардам берип кетсеңиздер, ушул биз катары элиге кошулуп, эсен-аман кыргыз элибизге жетип барса деген ойдобуз. Рахмат. Рахмат, Аллах разы болсун. Кадамжай коомунун төрайымы бар. Ушул эжекебиз дагы аялдарды уюштуруп, Гүлмүр эжекебиз дагы ошо ар дайым Алия карындашыбыздан кабар алып келет. Буга чейин деле эжекебизге сөз берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жердештер. Баарыңыздарга биринчиден терең ыраазычылыктарды айтып кетким келет. Эмне үчүн дегенде, ушунча мезгилден бери аз болсо деле, бир аздан болсо деле акча которуп турган инсандар бар. Аллага шүгүр. Номери кандайды деп которуп келип жатат. Сиздерге Алла таалам разы болсун. Сиздер бирди берген болсоңуздар, Кудай таала сиздерге миңди, миллионду берген болсун. Биздин кызыбызга болсо, мына апасы турат, Кудай буйрса тез арада жакшы болуп, өз калагандай басып жүрүп калышыга тилектешпиз. Кудай буйрса жардам дагы көрсөтө беребиз. Ошондой эле мына аялдар кеңешинин төрайымы сонун бежеге сизге терең ыраазычылыктар. Аял заты негизи аялдардын бир кандайдыр бир проблемасы болгондо эле сразу эле жапатырмак чыкканы мына аялдар кеңешинин эң жакшы
жөрөлгөсү деп эсептейм да. Эмне үчүн дегенде аялды бир эле аял түшүнөт да, кандай депчи. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылыктар, ушул аялдар кеңеши ушу өнүгүп, ушул кыздарыбыздын, келиндердин жакшылыктарынын себепчилери болуп жүрүш насип этсин. Сиздерге болсо дагы терең ыраазычылыктар. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Алия кызыбыз да ден соолукта болуп, Кыргыздын чыган кыздарынын арасында жаркырап жүрүш насип этсин. Ошондой эле биздин мына Учкунбек жигитибизге деле Учкун телеканалыга терең ыраазычылыктар. Рахмат, урматтуу мекендештер, сиздерге дагы Алла ыраазы болсун. Ушу жакшынакай пикир жазып, группалар менен бөлүшүп, колдон келишинче жардам берип атасыздар. Мындан дагы жардам берип, ушу карындашыбызга туруп, өз алдынча ушу кыздардын алдына барганга дагы жакшылыкка бир себепкер болойлу. Сонун женим акыркы сөзүн угуп койсок анда. Ушул кайрымдуулук концертинде өтүп жатканына мен ушундай да кошумчалагым келип атат да. Мына азыр Учкун мырза деген канчалаган мигранттарга жардам берип, ошолордун көйгөйүн көтөрүп жүрүп чыгарып берип атат. Сага да чоң рахмат, ден соолукта болсун. Мен ушу менен кайрылгым келип атат. Биз кандай гана аял болобузбу, эне болобузбу, жалгыз бой эне болобузбу, ушундай көп балалуу эне болобузбу, биз эне экенибизди унутпашыбыз керек. Биз энелик сапатты, энелик намысты аябай жогору кармашыбыз керек. Биз коом болуп бөлүнгөн менен биз эне деген атыбыз бар. Эч качан биз ошону унутпашыбыз керек. Келиңиздер, айымдар, энелер бардык кайрымдуулукка тегиз карап, ошонун бардыгына жардам берген бололу. Акыркы күндөрү мындай кайрылып келгенде бизде Москвада деген аябай отуруштар дагы көбөйүп кетти. Ушундай көп маанисиз иш-чаралар көбөйүп кетти. Ошого деле акча кетип атат. Биз Москвага иштеген келгенбиз. Ушул жок Кыргызстандагы турмушубузду оңдогону келгенбиз. Ар бир чайханага барсаң биздин кыргыздар, сиздерден сураныч, ошо бир күндүк тамак ашты жебей койсок, организмибизге дагы жакшы болот эле. Ошол кайрымдуулук кылсак, биздин ошол оорукчан инсандарыбызга да биздин пайдабыз тирет эле. Баарыңыздарды ынтымакка чакырам, дайыма кайрымдуулукка тегиз карап, тегиз келип берип жүрүңүздөр. Урматтуу мекендештер, мына көрдүңүздөр, барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Ушу каналга катталып, лайктан басып, группалар менен бөлүшүп, жакшы пикир жазганды унутпаңыздар. Апасының менен сүйлөшүп калдык. Мен ушу комментарийлерди окуп, жүрөгүм жылып, мага жакшы мотивация болду деди. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Азыр да концертти сиздерге бир чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Буюрса бутума туруп, бүт кыялдарыма жетем, өзүм квартира алып, кыздарымды алып келип өзүм карайм. Потому что мен де кичине кийимден апамды, атамды көрүп өстүм. Апам бүт иштеп жүрдү Москвада. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.